Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев 5-октябрдагы революцияны уурдап алганы аз келгенсип, Канкор Бакиевдин жолуна түштү. 19 жаштагы Үмүтбек Садырдын туугандары, достору бийлик эгесин деп өлдү беле. Премьер-министр Садыр Жапаров Бакиевдин комиссары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Бакиевдин министри, Бишкек мэри Нариман Тулеев Бакиевдин мэри. Садыр Жапаров Манас аэропортунун президенти кылып Бакыт Сыдыковду дайындады. Бул ууру Үсөн Сыдыковдун баласы. Бакиевдин учурунда 2007-2010 жылдары Манас аэропортунун президенти болуп иштеген. Шайлоодо Мекенин Кыргызстан партиясынан талапкер болуп барган. Садыр Жапаров президенттик аппараттын биринчи орун басары кылып, 2013 жылы өзүн актаган сот Медербек Сатыбаевди дайындады. Башкы прокурор кылып, 2013 жылы Ташиев, Мамутов, Жапаровду актаган сот азыркы депутат Курманкул Сулушевди дайындады. Кызматтан кеткен БШК мүчөсү Атыр Абдрахматованын ордуна Тажаал катын Жылдызкан Жолдошованы апарат. Жолдошова Мекенчилик партиясынан талапкер болгон. Президенттик аппараттын орун басары кылып Бакиевдин кеңешчиси Бектур Зулпиевди дайындады. Садыр Жапаров эң майлуу Унаа мамлекеттик мекемесинин директору кылып, бир тууган жездеси Турузбек Түмөнбаевди дайындады. Жалал Абад облусунун губернатору болуп Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы Абсатар Сыргабаев дайындалды. Садыр Жапаровдун вице-премьер-министр кылып, өзүнүн досу 2012 жылы наристелерди чет өлкөгө сатуу боюнча соттолгон Равшан Сабировду дайындады. УКМКнын 9 бөлүмүнүн башчысы кылып, Талант Мамытовдун досу 2010 жылы 7 апрелде элге ок аткан Имгалбек Шабданбековду дайындады. Кечээ болсо ГКМнын Райымбек Матраевди кармоо боюнча спектакль койгонун элдин баары көрдү. Райымбек Матраимовду камабай кайра коюп жиберди. Бул кадрлык дайындоолор эл билгени кылат. Эл биле элек дагы канча Канкордун куйруктары кызматта келди.